Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Депутат Марлен Маматалиев педофилдерге мыйзам күчөтүлөт. Ынтымак фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Кыргызстанда педофилдерге мыйзам күчөтүлөөрүн билдирди. Эл өкүлү өзүнүн Facebook баракчасына силерге аз калды. Педофилдерге жазаны катаалдатуу боюнча мыйзамды 3 окууда кабыл алганга жетиштик. Ал мыйзам азыркы учурда президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Мыйзамда төмөнкү өзгөртүүлөр сунушталган. Мындан ары педофилдерге мунапыс болбойт. Педофилдерге кылмыштын эскирүү мөөнөтү алынып салынды. Мөөнөтүнөн мурда бошотуу педофилдерге колдонулбайт. Психиатриялык ооруканада педофилди дарылоо абакты мөөнөтүн жокко чыгарбайт. Өмүр бою эркинен ажыратууга чейин жаза күчөтүлдү. Конституция жол бербейт, болбосо өлүм жазасы болмок мындай акмактарга, деп жазган Марлен Маматалиев. Өспүрүм кызды зордуктады деген 2 адамды бошоткон сот иштен кетти. 16 жаштагы кызды зордуктоого айыпталып жаткан 2 жаранды камактан бошоткон Свердлов райондук соту Жаналы Батырбеков кызматтан кетти. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 8 июлда соттор кеңешине ыйгарым укуктар мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу арыз келип түшкөн. Жаналы Батырбековдун кызматтан кетишине анын мындай чечими менен сот системасына көлөкө түшүргөнү себеп болду, деп айтылат маалыматта. Буга чейин Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 8 июлда 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелген 2 айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүп, аларды камактан бошоткону маалымдалган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ЭЭПтин приоритеттүү долбоорлорунун тизмесине кошулду. Кыргызстандын сунушу менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу 2025-жылга чейин Евразия экономикалык интеграциясынын приоритеттүү долбоорлорунун тизмесине кошулду. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Михаил Мясникович билдиргени аталган органдын расмий сайтында кабарланды. Анда Мясникович Өзбекстан менен ЭЭПтин алакасы тууралуу комментарий берип жатып, темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген. Азыркы тапта тараптар долбоордун техникалык маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууда. Башкы маселелер темир жолдун багыты, колеянын эни жана каржылоо схемасы, деп билдирген Мясникович. Буга чейин Кыргыз бийлиги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл күзүндө башталышы мүмкүн экенин билдирген. Муну кийин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да ырастаган. Анда тараптар бир катар маселелер боюнча мунаса тапканы жана Кыргызстандын аймагындагы долбоорлордун багыты аныкталганы кабарланган болчу. Кытайды Борбор Азия менен туташтырган темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр 20 жылдан ашык убакыттан бери жүрүп келет. Ал жол регионалдык жана дүйнөлүк мааниге ээ болуп, Перс булуңуна чыкчу жаңы соода маршрутун ачмак. Бакиевдин баласы болгон жардамчысы Эргешовдун Нарын облусуна губернатор болушунун кандайча чечмелейбиз? 2010-жылдагы төңкөрүштүн учкундары Нарын облусунан тутанган. Жазга чейин эле ызгааргычта жергиликтүү митингтерге чыга башташкан эсибизде. Алып Жулмайга, зордукка, өлтүрүүгө, коррупцияга каршылык көрсөтүшүп, анан 7 апрелде Бакиевдерди кууп чыгууга теңир тоолуктар эбегейсиз салым кошушкан. Албетте, кландык, кандуу, авторитардык бийликтин сынганы тарых катары кала берет. Учурда заман өзгөргөн, өткөн катачылыктарды кайталабоого тийишпиз. Курманбек Бакиевдин жардамчысы, жакын адамдарынын бири Алтынбек Эргешов Нарын облусуна губернатор болуп дайындалганын чечмелей аласызбы? Кокустукпу же, деп жазган Арба Кейжи сайты. Санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов өлкөдөгү санариптештирүү боюнча айтып берди. Кыргызстандын санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов Кабар улуттук агенттигине маек куруп берген маегин сиздерге сунуштайбыз. Санарип аймак боюнча иштер кандай жүрүп жатканын айтып берсеңиз. 2020-жылдын 29 июнунан тартып бекитилген графикке ылайык жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына системаны этап-этабы менен киргизүү башталып, бүткүл республика боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлери үчүн окуулар өткөрүлдү. Санарип аймактын негизги багыты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана аймактык деңгээлде процесстерди автоматташтыруу. Бүгүнкү күндө 484 жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары санарип аймакка кошулуп, 732.482 кожолук жана 2.875.093 жашоочу каттоодон өтүп, 6.000ден ашык күбөлүк берилген. Айта кетсек, санарип аймагы системасы өзү башка маалыматтык системалар менен интеграцияланып
дастанып, ал жерден автоматтык түрдө 11 күбөлүк берилет. Сиз Дастан ТНКсын жетектеп турганда Улан ишканасынын 54 миллион сомун адалдоого катыштыгы бар деп айыпталган иликтөөнү Азаттык радиосу жарыялады. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Бул жала толук калп жана фактыларды манипуляциялоо. Алар өз кызыкчылыктары үчүн жалган жана ишенимсиз маалыматтарды берген материалдын авторлорунун өздөрү жана алардын булактары эмнени көргүсү келген ачык эле айтып беришет. Кыязы мен алардын жолун кесип өттүм. Мен кыскача айтайын. Ооба, Улан заводунун кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205 беренесинин 3-бөлүгү менен козголгону ушундай кылмыш болгон. Бул кылмыш иши боюнча мени суракка алып, кийин кылмыштын курамы жок болгондуктан мага карата айыптоо токтотулган деп билдирди Санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов. Кыргыз элинин улуу алыптары Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык, Советбек Жумадыловдун 90 жылдык мааракесине арналган чоң иш-чара өтөт. Мааракеде ат чабыш, жорго салыш, көкбөрү, кыргыз күрөш, кыз кулмай, оодарыш улуттук оюндары болуп, ал эми манашчылар баштаган ырчы чоочулар, акындар айтышы коштогон чоң салтанат өтөт. Маараке 22-23 июль күндөрү Ысык көлдүн Каркыра жайлоосунда. Куттубай Мурзабаев менен Максим Бакиевдин кандай байланышы бар? Бөлтүрүк болсочу. Ишкер Куттубай Мурзабаевдин жаңы салынган имаратына Теңиз Бөлтүрүктүн башкаруусундагы улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги жайгашып 5000 чарчы метрлик жерди ээлегени, аренда акысы айына $85,000 экени кабарланган. Кумтөрдүн элдин эсебине мындай чоң каражаттын төлөнүп турганы талкуу жаратты. Каршылык көрсөткөн пикирлер кыйла агылды. Акырында Актайбы же Ала Салдырабы? Арсар абалда баш чайкагандар арбын. Ал эми Куттубай Мурзабаев ким? Ири курулушчу Орион отелинин ээси катары сыпатталат. Олигарх Бишкектин чоң ортосунда көп кабаттуу үйлөрдү салып жүргөнү менен аты угула калчу. Кызыгы Куттубай мырза Курманбек Бакиевдин бийлигинин учурунда эле Бишкек шаарындагы кымбат жер аянттарына ээлик кылган. Максим Бакиев менен мамилелеш экени желдей тарачуда. 2010 жылда төңкөрүштөн кийин бизнесине коркунучтар жаралганы, бирок көп өтпөй андагы төбөлдөрдүн тилин тапканы каңууланган. Кайсы бийлик келбесин, көшөгө артынан камыр жумур аралашып келатканы жалганбы? Эң таң калыштуусу айрым билермандар Куттубай Мурзабаевди Лондондогу Максим Бакиевге тыгыз байланыштырып бүгүнкү күнгө чейин ири кирешелерди бөлүшөөрү болжолжонуп келгени ырасбы? Дал ушул суроого жооп узатып койсо эп болмок. Ал эми Теңиз Бөлтүрүк менен Максимдин кандай алакасы бар? Бул боюнча жандырмакты чечүүгө бел байлайлы деп жазган Арба Кейжи сайты. Биз Ислам каржы кооперативине 3 ай мурун жарым акчаны төккөнбүз. 3 айга жеткирбей 1,5 айда акчаны берди. Биз машинаны алып отурабыз. Бүгүн чоң рахмат кооперативге. Чөйүнчүбүздө чек жок, кубанычтабыз. Казакбаев менен Асанбаевдин өлүмү боюнча түзүлгөн комиссия ишин улантууда. УКМКнын тергөө абагында каза болгон саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасы мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүнүн себебин иликтеген комиссия ишин улантууда. Бул тууралуу аталган комиссияны жетектеп жаткан министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында комиссияга кирген маркумдардын жакындары күч органдарынын өкүлдөрү менен бирге иштеп, материалдарды изилдеп жатышат. Байсалов комиссиянын корутундусу жакынкы апталарда даярдалышы мүмкүн экенин кошумчалаган. 56 жаштагы саясатталдоочу Марат Казакбаев 9 июнда УКМКнын абагынан ооруканага эс учун жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган болчу. 30 июнда каза болгонуна байланыштуу анын иши кыскартылганы кабарланган. Ал эми Бакыт Асанбаев 18 июнда түнкү саат 1ге жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылганы айтылган. Ал коррупцияга шек саналып 30 апрелден бери камакта отурган. Маркумдардын жакындары бир катар дооматтарды айтып чыккан. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алардын өлүмүн бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзүлгөн.
Ысык көлдө мөңгү көчтү. Ысык көлдөгү Жуку капчык айында мөңгү көчтү. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына британиялык турист Гарри Шимин билдирди. Окуя жума күнү саат 14:45 чамасында болгон. Кадрды АКШ жана Улуу Британиядан келген туристтер 10 адамдан турган топ тартып алышкан. Бир кыз бутунан жаракат алып дарылануу үчүн Бишкекке жөнөтүлгөн. Дагы бир кыз аттан кулап денеси көгөргөн. Калгандары жабыркаган эмес. Өзгөчө Кырдаал министрлиги менен жергиликтүү бийлик мөңгүнүн көчүшү боюнча маалыматты тактап жатышканын билдиришкен. Жуку капчыгай Ысык көлдүн түштүк жээгинде Теске ала тоодо жайгашкан. Караколдон болжол менен 70 чакырым алыстыкта. Ал аркылуу көптөгөн туристтик маршруттар өтөт. Капчыгайга Саруу айыл аркылуу кирүүгө болот. Бекешев мүлктү легалдаштыруу мыйзамында жооптуу жагдайлар камтылганын билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорунда бир катар күмөндүү жагдайлар камтылганын билдирген. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына жазып чыкты. Анын пикиринде, мыйзам долбоору камкорчулук, опекун укуктан кыянат пайдалануу менен жетимдерден тартып алынган мүлктөрдү мыйзамдаштырууга шарт түзөт. Адам органдарын сатуудан тапкан пайданы, коррупция, адам сатуу, курал-жарак сатуу, союкканаларды ачуудан түшкөн каражаттарды легалдаштырууга мүмкүнчүлүк ачылат. Мыйзам долбооруна ылайык чиновниктердин буга чейинки берген декларациялары жок кылынаарын жана мындан ары жарыялоо талабы жокко чыгарылаарын кошумчалаган. Мындан ары кызматта турган ууруларды талкуулап сындай албай каласыздар деп жазган Бекешев мыйзам долбоорду кийинки окууга чейин жокко чыгаруу үчүн өз сунуштарын берерин кошумчалаган. Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы каникулга кетер алдында жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырган. Аны президенттин администрациясы иштеп чыккан. Бийлик көмүскө экономиканы азайтуу үчүн легалдаштыруу өнөктүгү 1 жылга созулуп, байлыгын ачка чыгаргандарга кылмыш иши козголбойт деген кепилдик берилерин билдирген. UFC Антонина Шевченко Кортни Кейсини жеңип алды. 10-июлга караган түнү Лас-Вегаста UFC Vegas 58 турнири өтүп, анда 3 раундга созулган беттеште Антонина Шевченко Кортни Кейсини жеңип алды.